China, the Middle Kingdom. It's both the Asian superpower Кытай and the world's Азиянын biggest супер economy. державасы жана дүйнөдөгү But эң this ири country is экономика. running low Бирок on a бул өлкөдө vital барган commodity. сайын аялдардын саны кыскарууда. Бул жерде эркектер өтө эле көп. Кыздар абдан аз. Ондогон жылдар бою баланын жынысына карап бойдон алдырып салуу өнөкөтү гендерлик тең салмактын бузулушуна алып келди. Эркек бала эмес экенин эртерээк билип калышса эле бойдон алдырып салышат. 10 жыл ичинде Кытайда эркектердин саны аялдардан 24 миллионго көбүрөөк болмокчу. This is a country where it's increasingly Бул өлкөдө миллиондогон эркектер эч качан үй бүлө курбай калышы ыктымал. Байлар атайын адистери жалдап аял издешет. Эл эмне десе, ошо десин. Бул менин кызматым. But how does the average Chinese man go Кыздар about төрөлбөй finding жатса, the right Кытайдагы one карапайым when there's эркектер every болочок chance жубайын she кайдан never издеп even табат? existed in the first place? Биздин дүйнө. Кытайда сүйгөнүн табуу. Люси Аш. Бул түгөй сүйүүгө бөлүнүп турат. Булар дагы, тигилер дагы. Бир аз үйлөнүү конвейери сыяктуудай туюлат. Бирок көптөгөн кытайлык жаштар үчүн үй бүлө куруу эч качан орундалбачу кыял болуп калгандай. Көгүлтүр Обон Мейнер паркын Бейжиңдин чет жагында жайгашкан түштүк Франциянын бир бурчу деп мүнөздөсө болот. Аземнен кийин болчу сыйтамакка жаңы келин ак көйнөгүн чечип, Кытайдын салты боюнча кызыл көйнөк кийип барат. Бул сыяктуу тойго кеминде $15,000 жумшалат. Бирок кыздын төркүнү тойго жумшалчу каражатты чектегиси келбейт. Кытайдын экономикалык өсүүсү 100 миңдеген адамдарды жакырчылыктан чыгарды. Деген менен, өлкөнүн өнүгүүсү айрым эркектерди үйлөнүү үмүтүнөн таптакыр ажыратты. In the old days, Мурун баарысын эле болочок жубайы тандап алчу. Кытайда согуш экономикасына байланыштуу үйлөнүү үлпөтү массалык түрдө өткөрүлөт. Кыздар арзан кездемеден жөнөкөй көйнөк кийишет, жигиттер кара формачан болушат. Эл Республикасынын алгачкы күндөрү үйлөнүү үлпөтү абдан жупун өткөрүлгөн. Жигит адатта кызга 3 ченем кездеме, кол саат, тигичүү машине жана велосипед берилчү. Кийин муздаткыч, телевизор жана кир жуугуч кошулду. Эми болсо, жеке унаа, жогору маяна жана турак жай талап кылынат. Ал эми сүйүүчү? Үй бүлө куруу боюнча мамлекет каржылаган бүткүл Кытайлык аялдар федерациясынын адистерин угуп көрсөк, азыр үй бүлө курууда сүйүү негизги маселе болбой калыптыр. Үй бүлө бул кыз же жигиттин тек гана баш кошуп алуусу эмес. Бул эки башка үй бүлөнү бириктирүү. Жаңы үй бүлөнү түптөөгө эки жаштын тең ата-энеси дагы катышат. Албетте ата-энелер кийлигишпей койбойт. Илгертен болочок жубайларды жуучулар табыштырып келген. Азыр болсо ата-энелер өздөрү жуучу болуп калышкан. Бул өлкөдөгү саясаттан улам көп балалуу боло албаган ата-энелердин каршылык чарасы сыяктуу көрүнүшү ыктымал. Бирок маселе көп балалуу боло албагандай эмес. Маселе ошол жалгыз баланын камын көрүүдө. Ар бир дем алышта мынагудай парктарда балдарына жубай издеп, сарсанага баткан ата-энелер балдарынын анкеталарын толтуруп отурган болот. Көбү уялышат. Айрымдары бул жерге бойго жеткен балдарына эч нерсе айтпай туруп келишет. Бирок бул айым алардан айырмаланып турат. Сиздин уулуңуз эмне үчүн өзүнө аял таба албай жүрөт? Кандай десем, акчабыз аз го. Алыскы Хунан провинциясынан келгени аз келгенсип, булардын башкалада турууга расмий уруксаты жок. Инженер болуп иштеген жаш жигит өз жүйөсүн ортого салды. Сиздин жумушуңуз бар экен, өңү башыңыз дурус экен, эмне себептен үйлөнүүгө аял таба албай жүрөсүз?
Комплимент айтканыңызга рахмат. Башка жигиттерге салыштырмалуу кыздар мага анча кызыгышпайт. Биринчиден, Бейжиңдеги аялдар жигиттин өзүнүн үйү бар бекен деп иликтешет. Экинчиден, менин Бейжиңде турууга уруксатым жок. Мен ичпей жебей, баш көтөрбөй, 100-200 жыл иштегенде гана батирге жетчү акчаны топтой алам. Үй бүлө курам деген жигиттин өз батири болбогону маселенин бир гана жагы. Негизги маселе аялдар жетишсиз болгонунда. Жазуучу жана журналист Мара Хвистендаль бир учурда жарыла турган демографиялык бомбаны бир нече жылдан бери изилдеп келет. Бүгүнкү күндө 10 миллиондогон эркектерге аялдар жетпейт. Бул өлкөдө 10 жылдар бою төрөлө элек баланын жынысын түйүлдүк кезинде аныктап, бойдон алдырып салуу өнөкөткө айланган. Бул ири маселе жаратты. Кытайдын көп аймактарында бул көйгөй абдан курч. 70 жылдардын аягында Кытай өкмөтү калк санынын өсүшүн көзөмөлдөө максатында бир үй бүлөгө бир бала деген саясатын киргизген. Бирок бул саясат терс көрүнүштөргө алып келди. Кээ бир үй бүлө эркек бала төрөлүшүн каалап, баланын жынысын алдын ала тандашат. Биз муну түйүлдүктүн жынысын алдын ала тандоо дейбиз. Эркек бала төрөлүшү үчүн аялдар боюна эркек баланы бүтүрүүнү көздөйт. Эркек бала болбой калсачы? Эгерде түйүлдүк эркек бала эмес экени эртерээк аныкталса, аялдар түйүлдүктү боюнан алдырышат. Менимче жалпысынан эл ушундай чарага барат. Кытай маданиятында эркек балдар ар дайым көбүрөөк бааланып келген. Айрым учурларда өзгөчө элет жеринде ымыркай кыздарды өлтүргөн өтө өкүнүчтүү окуялар да кездешет. Келерки 10 жылда эркектер аялдарга салыштырмалуу 24-30 миллионго көбүрөөк болору айтылууда. Демек, олуттуу маселе чыгаары бышык. Себеби эркектердин саны дээрлик ашыкча болуп калат. Өзгөчө айылдарда эркектер аялдардан кыйла көп болот. Танжен кыштагы өлкө түштүгүндө Вьетнам менен чектеш тоолуу аймакта жайгашкан. Ал калкы кылкылдаган Кытайдын мегаполистеринен кыйла алыс. Көпчүлүк кытайлык эркектер аялаларда эки маселеге кептелет. Биринчиси үйлөнүү барган сайын кымбат болуп келатат. Экинчиси аялдар жетишпейт. Өлкөнүн жакыр аймактарында эле бул жерде дагы аял табуу көйгөйү курч. Танжен айылында 60 бойдук эркек бар. Алардын айрымдары үйлөнүү кыялынан биротоло түңүлгөн. Вэй Тяньгуан 30 жашта. Вэй Жаои 28де. Экөө тең үйлөнө элек. Мындай бойдоктор көбөйүп жаткан айылдар Кытайда толтура. Бул кишилерди кургак бутак дешет. Анткени алар бүчүр байлабайт, даракты, тукумду улантпайт. Ошентип жакырчылык жана гендердик баланс бузулган шарт аз келгенсип, бул эркектер аймактагы массалык миграция маселесине дагы туш келишет. Кыздар шаарда жашаганды каалашат. Жигиттер болсо өз тамырына жакын турат. Алар айылда ата-энеси менен калышат. Кытайда үй бүлө курууну адамдын жетилгендигинин белгиси деп кабылдашат. Үйлөнө элек кишилерге жашы бир топ болуп калса деле, жетиле элек баладай мамиле кылышат. Кээде мен үйгө келгим келбейт. Үйгө кирерим менен эле баягы башталат. Карачы, канчага чыктың? Үйлөнбөйсүңбү деген эле сөз. Эмне кылышты да билбейм. Ачуум келет. Тяньгуандын досу Вэй Жаои андан дагы катуу кысымга алынат. Ал дагы бойдок. Анын ата-энеси үйлөнсө кирип жашасын деп, өмүр бою топтогон акчасына айылдын мыкты деген жеринде чоң үй сатып алышкан. Аны эмерек менен толтурууга каражат жетпей калган. Бирок эми аялы жок, баласы жок отурса, эмеректин эмне кереги бар? Үй бүлө жашабаган, заңгыраган үй. Уулум жакында үйлөнөт деген үмүт менен бул үйдү курдурдум.
Аны кантип үйлөнтөөрдү билбейм. Аялыңды базардан жашылча алгандай сатып ала албайсың. Биз менен келип жашаганга макул болчу жакшы кыз табыш керек. Xe yếu trình đâu đâu phải cả. Nhớ ông lại tụi tao ơi. Качан үйлөнөт деп аябай сарсана болом. Тезирээк эле үйлөнсө экен деп тилейм. Неберемди көрсөм экен деп тиленем. Балалуу болууну эңсейсиңби? Сен үчүн бул маанилүүбү? Менин ата-энем неберелүү болууну эңсеп жатышат. Менин тез арада үйлөнүшүм баарыбыз үчүн эле чоң иш болуп турат. Тянь Гуань түшүм жыйноого жардамдашуу үчүн үйүнө келди. Демеде бул жигиттер чоң шаарларда курулушта иштешет. Кытайда бийик имараттарды куруу өтө опурталдуу иш. 20 кабат бийиктикте тердеп кургап иштеп жүрүп, кайдагы кыздарды көрүшмөк эле. Чоң курулушта иштеп жүргөндө Демейде атайын жатаканаларда жашайбыз. Сырткы дүйнөдөн бөлүнүп каласың. Чөйрө абдан тар. Кыздарга жолугуу дээрлик мүмкүн эмес. Ал эми фабрикаларда аялдар менен чогуу иштеген жигиттерге алда канча жеңил болсо керек. Соңку 10 жылдыкта Кытайда жумуш жана жубай издеп шаарларга 300 миллион киши жылган. Бирок бул нерселерди табуу кыйын экен. Мынаудай эбегейсиз шаарда жан дүйнөңдү бөлүшө турган кишини кантип табасың? Гонг Хаян Шанхайга алыскы айылдан окууга келген. Ал жакшы университетке өттү. Бирок жеке турмушуна көңүл бурууга чолосу тийген эмес. Андыктан ал болочок жубайын табуу үчүн интернет сайтына кайрылган. Андан майнап чыкпай койгондо ага жумшаган акчасын артка талап кылган. Алар мени сулуу же жылдыздуу болбосоң жигиттер сенделерге кызыкпайт деп шылдыңдашты. Менин жиним келди. Досторумдан ушундай интернет сайттын түптөөгө канча каражат керек деп сурадым. Алар татаал эмес деп айтышты. Гонг түзгөн Жайван же Татына тагдыр деп аталган веб-сайт дароо эле көрмандарын тапты. Таанылып отуруп азыр Гонг Кытайдагы жуптары табыштырган эң мыкты жуучу атына конду. Анын сайттын 100 миллион киши колдонот. Өзү болсо $45 миллион байлык тапты. Ал эле эмес, Гонг өзүнө мыкты күйөө дагы таап алды. Баса ал күйөөсү менен алгач жолугуудан мурун анын акыл эсин, интеллектин текшерүүдөн өткөргөн. Негизги маалыматтар керек. Боюң, билимиң жана тапкан маянаң. Эмесе баштайлы. Боюң канча? 170 боломго. Кытайда жуучу түшүү салтынын Жоу династиясынын заманынан бери келаткан 2000 жылдык тарыхы бар. Илгерки заманда жубайды саналуу гана бүлөлөр арасынан издөөгө мүмкүн эле. Ал эми азыркы жаңы заманда мыкты жубайды издеп табуу эмнеден башталат? Кызматкерлердин бири Шөли менин баракчамды түзүүгө көмөктөшүүдө. Мына бул жер эмне? Мында өзүңүз тууралуу жазасыз. Анда эмесе мен саякаттаганды жакшы көрөрүмдү, тез эле зеригип кетеримди жазайын. Кыймылдуумун, бирок кээде алактап калам. Ошондуктан мага балким тетерисинче токтоо, сабырдуу эркек керек го. Бирок романтичный эркектер дагы жагат. Менин сүрөтүмдү жанына ар дайым салып жүрсө. Бул биз толтуруп жаткан саптар эмне, Шөли? Бетиңиздин түспөлүн айтыш керек. Башкасын дагы тандаса болобу? Ооба, тегерек, сүрүү, узун же чемичкедей. Чемишкедей? Ооба, же жумурткадай. Жумурткадай? 3 бурчтук дейсизби? Ооба, же 3 бурчтук. Менин бетим кандай деп ойлойсуз? Жумурткадайбы? Менимче жумурткадай. Мейли, ошентип жазалы. Тилекке каршы меникиндей бетинин формасы жумурткага окшогон айымдарга күйөө табуу кыйын окшойт. Эми интернеттен чыгалы.
Бул жубай табууга арналган атайын иш-чара Донгуан шаарында өтүүдө. Бермет дарыясынын боюнда турабыз. Бул жер дүйнөнүн устаканасы. Бул жерде бийлик акчада. Массалык өндүрүш, кардардын талабына жараша товар деген мамиле жубай табуу ишине дагы жуккан өңдү. Эрежелер мындай: эгер кыз кызыл розаны кабыл алса, анда эркек отуруп, аны менен сүйлөшсө болот. Жубай табуу иш-чарасына келгендер дароо эле дубалга өзүнүн кыскача мөнөздөмөсүн чыгарат. Анда талапкердин номери, жашы, баса Кытайда бойго өтө чоң көңүл бурушат, андыктан бою жана албетте билими тууралуу маалымат берилет. Мына бул жигит университетте окуптур. Жанындагысы жогорку мектептин бүтүрүүчүсү экен. Баса өздөрүнүн атайын билдирүүлөрү дагы бар. Мына бул инженермин деген жигит сенин колуңду кармагым келет деп жазып койгон. Ресторандын эшиги алдында турган бул киши: ылайыктуу кол чатыр издеп жатам. Таппасам, жамгыр алдында түбөлүк тура берем дейт. Кытайда бул күндөрү көптөгөн жигиттер жамгыр алдында көпкө турат өңдү. Мына бул адамдын таржымалына кайрылсак, жубай табуу иш-чарасына ал 3-чү жолу келиши. Атандаштык абдан курч. Кыздар оңой менен тандабайт. Аларга бою узун жигиттер жагат. Мен розамды бир кызга берип, номерин сурагам. Бирок ал бойлуу, көрктүү бир жигитинен кетип калды. Мен жогорку билими бар, бою 172ден кем эмес, жашы 30-40 ортосундагы эркек издеп жатам. Машинеси, үйү бар жогуна көңүл бурбайм. Билими, жөндөмү болсо көп акча таба алат деп ишенем. Аялдарга жагыш оңой эмес. Тайвандык мына бул банкир дагы эч кимди тарта албай убара экендигин айтат. Бул жерде эркектер өтө эле көп экен. Эркектер өтө көппү? Кыздар болсо аз экен. Мен бул жерде абдан сулуу кыздарды көрдүм. Балким сизге ошондой туюлду. Мага андай сезилген жок. Сиз анда катуу тандайт окшойсуз. Андай деле эмес. Андай эмесмин. Мен соңку жолу сүйлөшүп жүргөн кыз ит болчу. Мен билем го. Бай болгур. Ошондой деңизчи. Негизи жубайды ментибиздөө бир аз басынткан, көпкө созулган иш экен. Ошондуктан Кытайдагы бай бой доктор атайын келишим түзүп, сүйүүсүн таап бергенге жуучу жалдашат. Пен Тай мени өзү менен ээрчитип чыгып, чогуу кыз карап жүрөбүз. Алмаз бой доктор агенттигинде иштеген жуучунун жумушчу күнү мына ушундай экен. Сизге кандай кыздар жагарын айтып берсеңиз? Ооба. Тетиги сары кыз дурус окшойт. Кайсы кыз? Тетиги кыз жакшы экен. Тиги кыска шорта кийип турган кызбы? Негизи мен териси жылмакай, ак жумал кыздарды карап жатам. Бою 164дөн жогору болуш керек. Анан албетте жылдыздуу болсун, мүнөзү дагы жагымдуу болушу керек. Эгер Пен Тай өзүнө кайрылган бай бой докторго жакшы жубай таап берсе, 10 000 деген доллар сыйлык алат. Бирок анын жетекчилери түшүндүргөндөй, бул бай бой доктор дагы оңою менен кыз жактырбайт. Мисалы, алардын бири жуучуларды 9 шаарга жөнөтүп, 10 000 кызды каратып чыккан. Мисалы, бизге актриса Джаң Зиге окшогон кыз керек деп кайрылган клиенттерибиз бар. Эми ал кино жылдызы да. Башка бир бойдок белгилүү теле алып баруучуга окшош кыз тапкыла деп кайрылды. Эми жуучулар миллиардер бойдокко эң эле ылайыктуу жубай таап берди дейли. Анын сырткы келбети бардык жагынан дал келсе дагы,
Кыз өзү Кытайдын жаңы акчалуу элитасына жуурулушуп кете алабы? Карапайым эле кыз кандайча мыкты айым болуп чыга келет? Бул жагдайда мыкты жубайлардын жайдары мектеби деген атайын окуу жай жардам берет. Жакшы аял үй тиричилиги менен чектелбейт. Болочок мыкты жубайлар бүгүн бала менен күйөө ортосунда дипломат болуп, бирин унутта калтырып койбостон экөөнү бирдей көңүл буруу жагдайын үйрөнүүдө. Сиз күйөөсү болуп рол ойноп бериңизчи. Менин балакайым, ушундай да менин балам. Менин күйөөм мыкты адам. Мен ага татыктуу болуш үчүн өзүмдү өнүктүрүшүм керек. Ошондуктан бул курска келип окуп атам. Сүйүүңдү таап берчү жуучулар, жубайларды табыштыруучу иш-чаралар, мыкты айымдар колледжи дегендин баары аша чапкан аракеттердей туюлат. Бирок бул чынында эле олуттуу маселе. Кытай таң каларлык ылдамдык менен өнүгүп жатат. Бирок өнүгүү канчалык жүргөн күндө дагы жетишпей жаткан кыздардын ордун толтуруп бере албайт. Аялдардын аздыгы азыртан эле көйгөйгө айланып, келечекте маселе мындан дагы курчуй турган. Гендердик тең салмактуулук бузулгандыктан келечекте миллиондогон эркектер жубай таба албай калат. Бул туруксуздукту пайда кылчу олуттуу социалдык толкундоого жол ачат. Эмиттен эле орто жаштагы же андан улуураак эркектер өзгөчө көптөн бери бойдок жүргөндөрү сойкуларга кайрылып жатат. 或者其他的一些方式去发泄。 Nowadays, it's really hard to find a girl in China. So Кытайда кыз табуу кыйын. Бул кайсы бир деңгээлде социалдык көйгөйлөрдү көбөйтөт. Себеби карт бойдоктор өтө көп. Биз бойдок деп маданияттуу атаганыбыз менен жалгыз эркектер жүргөн жерде маселе чыгат. Азыр жердин баарында зордуктоо, сексуалдык асуулуу көбөйдү. Бул маселелер эркектердин аялдарга караганда көп болушунан улам келип чыгат дейсизби? Ооба, ошондой деп ойлойм. Бул маселе айрымдарды айласыз чараларга түртүп жатат. Сүйлөшкөн кызды табуу үчүн кандай аракет кылдыңыз? Мисалы, айрым эркектер жубай издеп башка провинцияларга, ал түгүл Вьетнамга барганын уктум. Бул тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Жок. Эмне үчүн? Бул кыйла эле татаал. Себеби айылдарда буга чейин мындай аракет жасагандарды жакшы билем. Бирок ал кыздардын баары акча үчүн гана келишет. Көп учурда алар акчаны алып качып кетишет. Бул жерде башка дагы маселелер бар. Кытайда көпчүлүк элге мамлекет же жеке фирмалар тарабынан пенсия төлөнбөйт. Карыган ата-энесине балдары кам көрүшү керек. Андай болсо, Кытайдын миллиондогон бойдок эркектерин карыганда ким багат? And there's discussions and there's research, but actually I think Азыр талкуулар, иликтөөлөр жүрүп жатат. Буга чейин мындай маселеге туш келбегендиктен алар карыганда эмне болорун билбейбиз. Менимче коомчулук аларга кандай кам көрүүнү ойлонушу керек. Анткени алардын бага турган үй бүлөсү, бала чакасы жок. Албетте, колунда барлар үчүн бул чоң маселе деле эмес. Эгер мен абдан сулуу кызды байкап калсам, мен ага көз салып жүрөм. Аялдар эмне деп ойлору мага баары бир. Бул менин ишим. Шанхай көчөлөрүндө болсо, жуучу Пeng Тай максатына жакындап калды. Пен Тайдын эмгегинин жемишин шаардын жогору жагындагы пентхаустарда жашаган миллионер же миллиардер көрөт.
Катмарларга бөлүнгөн теңсиз коомдун бир учундагы бай эркектер өзүнө жаккан кыздарды чекесинен чертип тандап алат. Ал эми бойдокто ортолгон жарды айылдарда көрөргө кыз жок. Азыркы Кытай ырайымсыз атаандаштык өкүм сүргөн өлкө. Көпчүлүк эркектер жалгыз, бирок айрымдарынын жалгыздыгы түпсүз. Эгер үй бүлө коомдогу туруктуулукту түзгөн бөлүкчө болсо, анда кыз келиндердин жетишсиздиги бул өлкөнүн келечегине шек келтирбеспи? BBC'нин бир дүйнө берүүсүн даярдагандар: кабарчы Люси Аш, сериянын редактору Линда Силс, режиссер Диана Мартин.